Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ноорус турнири болбой калгандан кийин достук командасы толук курам менен умра сапарына барып келишти. Жигиттер зыяратыңар кабыл болсун. Достуктун капитаны Кыяс Ниязов инеси Манас Алатоо клубунда ойногон учурда бири-бирине каршы атаандаш болгон. Ошол оюндарда апасы эмне дегенин айтып берди. Кыяз байке, бул мындай учурлар сизде көп болсо керек, бирок сиздин өмүрүңүздөгү мындай эң бир таасирдүү, бир өзгөчө, жүрөгүңүздө бир так калтырган, таң калыштуу бир күн менен бир бөлүшүп кетсеңиз. Улак тармагынан эле айтайынбы? Боло берет, улактан болсо деле. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошол менен улакта жүрүп, эки жакта иштеп жүрүп, мисалы. Эненин жүрөгү боюнча айтайын, башкача экен да, эненин жүрөгүчү. Манас иним Алатоо деген командада ойноп калды бир. Мен Достук деген командада ойноп. Баткенде оюн болуп атат. Анан эмеде ойноп калдык да. Экөөбүз бир ойноп калдык. Противник болуп. Противник ойноп калдык да, анан кийин кечинде үйгө барып экөөбүз чогучу. Чогуу үйгө бардык дагы. Апам отургузуп алып экөөбүз айтып атат. Менин атым күлүгүрөөк болчу да. Манас улакталат. Мен сразу тосуп калам. Тосуп, булагын салдырбай ошентип атсам, мен спортто ага эне болбойсуң да, спорт. Анан кийин апам мурушту экөөбүзчү. Неге сен именно Манас улак алганда эле сен барып тоса каласың деп. Анан апа ушундай дейм. Улакты алгандан кийин тосуш керек. Канчалаган убакыт кетти, утабыз деп команда менен ошентип жүрөбүз. Десем эме дейт. Кыскасы Манас чыкканда поляга сен чыкпай тур дейт. Сен чыкканда Манас чыкпай турсун дейт. Ушун карача эненин жүрөгү башкача экен да. Бирок бул нерсе эми жөнөкөй адамдар байкабасы керек бул нерсени. Апа эле да, машалла. Алла разы болсун, машалла. Сага да рахмат. Белгилүү Көк Бөрүчүлөр Ниязовдордун апасы Айсалкын Эсенбаева дагы ыйык сапарда анын эмгеги үчүн кичине болсо дагы белек берилди. Эзелтеден биздин элибизде ушундай баатыр тарбиялагандарды, баатыр тарбиялаган энелердин сый урматын жогору койгон. Ошол бул жерде биздин арабызда ошондой кыргыздын желегин дүйнөгө тааныткан, ушундай үй бүлөсүндө ушундай 5 жылдыз болгон баатырды тарбиялаган ушул жерде Айшенебиз отурат. Ат үстүндө жүрүп Кыргызстанды дүйнөгө таанытып атат. Бул дагы болсо иншалла ушул апабыздын кайраттуулугу, апабыздын ушундай тарбиясы, Айшатабыздын берген тарбиясы, ошонун бүгүнкү күндө мен ойлойм, ошолордун жемишин мына уулдар берип атат. Апа, келиңиз. Мына ушул баатырларды тарбиялаган апа, намаз окуганда дуа кылып, эме туруңуздар, аз бир белек, бирок бул эң бир жашоого керек. Кыргызстаныбызга Кудайым оомат берсин, агыр берсин, бөөдө кырсыктан сактасын, курбайды ооматтан сактасын, бала чакан жакшы күнүн көрүп, жакшы күндөрдө ушундай жакшы амал кылып адамдарды жакшы амалдарга алып келген жүрүккөн силерге насип кылсын. Рахмат болом, өмүрүңөр uzun болсун, өркүндөр жайык болсун.